Бул темага байланыштуу дагы хадис Бухари жана Муслимде келет. Ади ибн Аби Хатим аттуу сахаби радиаллаху анху айтат: "Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам" дейт. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. "Ма минкум мин ахадин илля саюкаллимуху Аллаху лейса байнаху ва байнаху туржуман." Баарыңар менен сөзсүз түрдө Аллах Таала сүйлөшөт дейт. Бул эч ким менен кур калбайт. Кимиңер гана болбосун дейт. Сөзсүз түрдө Аллах Таала ар бири менен бирден сүйлөшөт дейт. Жана ал менен Аллах Таала менен ошол адамдын ортосунда эч кандай туржуман дейт. Ортомчу же бир котормочу болбойт. Түзмө-түз Аллах Тааланын алдында туруп Аллах Таала менен сүйлөшөбүз. Ошону мына дайым мындагы эстеп турушубуз керек. Демек биз кыяматта сөзсүз Аллах Тааланын алдында турабыз жана Аллах Таала кандай нематтарын берген болсо ошолор тууралуу сурайт бизден. Жана биз келтирген кемчиликтерибиз, күнөөлөрүбүз тууралуу дагы Аллах Таала бизди сурайт. Ошондо мына элестеткиле, эгерде күнөө кылып жүргөн адамдын уялгандыгы кандай оор, кандай улуу уялышта болот. Ошондо Аллах Таала сурайт дейт мына. Хадисте келет: "Мен сага байлык берген жокмунбу?" деп сурайт Аллах. Бир адам айтат: "Бердиң" дейт. Ошондо эле айтат: "Мен сага элчи жөнөткөн жокмунбу?" дейт. "Сен жөнөттүң" дейт. Ошондо мына фаянзуру аймана минху фала яра илля ма каддама. Жана оң жагын карайт дейт. Оң жагын караса, өзү тапкан нерседен башка эч нерсени көрбөйт. Өзүнүн күнөөлөрүнүн, кемчиликтеринин. Ваянзуру ашама минху фала яра илля ма каддама. Жана сол жагын карайт. Сол жагын караса да өзү ага чейин даярдап койгон, камдап койгон нерсесинен башка эч нерсени көрбөйт. Ваянзуру байна ядайхи фала яра илля нар тилка важхи. Жана маңдайын караса, өзүнүн жүз алдында оттон башка эч нерсени көрбөйт дейт. Оттон башка, тозоктон башка эч нерсени таппайт. Деп туруп Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Фаттакун нара валау бишикки тамра." Ошондуктан тозоктон дейт, тозоктон өзүңөрдү бир финиктин, курманын жарымы менен болсо дагы өзүңөрдү сактап калгыла дейт. Ошол финиктин жарымын болсо дагы бирөөгө жакшылык катары, бир садака катары берип коюу менен дагы өзүңөрдү эмне тозоктон сактап калгыла дейт. Жана башка риваятында айтат: "Фа иллам таҗиду фа би калиматин тайиба." Эгерде аны дагы таппай калсаңар, анда жок дегенде бир адамдарга жакшы сөз сүйлөп коюу менен дейт. Адамдарга жакшы сөз айтып коюу менен дагы өзүңөрдү тозоктон сактап калгыла. Бул хадис Бухари жана Муслимде келет.